Ар бир экке мындай сертификат алып келиңиз. Жалал-Абад шаарында бала бакча жана мектептерде ысык тамактын, шашке чайдын берилишинин санитардык нормалары текшерилди. Демилгени шаардык кеңештин депутаттары колго алып, анда санэпид көзөмөлдөө борборунун билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте айтылган мекемелерди кыдырды. Анда бир катар көйгөйлөр менен кошо кемчилдиктер байкалган. Мектепке чейинки мектептеги тамак аш азыктары биздин дайым эле көзөмөлдө. Азыр эми төраганын буйругу менен депутаттар менен чыктык. Выборусуна карап атабыз, баарын эле карашка успет кылабыз. Типтүү мектептерде түзүлгөн шарт нормага өтө талапка ылайык болуп атат. Типсиз баягы ыңгайлаштырган мектептерде бир аз кемчиликтер бар. Ал жерде иштеп атабыз, кемчиликтерин сунуштап атабыз, аткарбаганын административдик чара көрүп атабыз. Жаңы окуу жылынын башында милдеттүү түрдө толтурулуучу мектептеги мугалимдердин жана ашпозчулардын санитардык китепчелери менен азык-түлүктөрдүн керектүү документтери текшерилди. Номер 11 бала бакчанын имаратынын эскилиги жетип, балдар ойноочу аянтчасын иретке келтирүү зарыл экендиги айтылды. Аталган бала бакчанын ашканасы буга чейин жергиликтүү казынадан оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Эл өкүлдөрүнүн кыдыруусу учурунда бир катар чечилбеген маселелер да жеринде айтылды. Жеринде депутаттар келип барып көрүп, өз көздөрү менен көрүп анышты, баланын көптүгүн көрүштү, зданиянын эскилигин көрүштү, анан балдар ойной турган аянтчанын кичинелиги, анан бастырмалар бар, балдардын ойной турган жамгыр жааганда, кар жааганда кире турган бастырмалардын экөө эскилиги жетип бузулуп кеткендигин көрүштү көздөрү менен. Ошолордун баарын жергиликтүү бийлик жардам берсе, ошолордун баары оңолуп кетет деген үмүттөбүз. Шаарда калктын саны күн санап өсүп жаткандыгына байланыштуу кошумча бакчаларды ачуу зарылдыгы күч. Кыдыруунун жыйынтыгы менен бир катар көйгөйлөрдүн келип чыккандыгы эл өкүлдөрү тарабынан эске алынып, маселелерди келерки сессияларда көтөрүү керектигин айтышты. Ал эми айрым кемчилдиктерди жоюу тапшырмалары өз учурунда берилди. Текшерүүнүн максаты багы тамактардын сапаты болду. Ошондой эле бул тазалык жагын карадык. Бул карообузда текшерүүдө кемчилдиктерге күбө болдук. Ошо менен эле бирге жетишкендиктерге дагы жетишкен бала бакча жетишкен ийгиликтерди көрүп кубануу дагы болду. Көйгөйлөрдү дагы аныктап чыктык. Кудай кааласа биз ошо келерки сессияда баягы көйгөйлөрдү айтып чыгабыз. Жетишпеген кемчиликтерди жоюуну дагы талап кылып коюбуз. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында жалпы 20 мектеп болсо, анын ичинен 4 мектеп Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы аркылуу тамактанса, номер 8 мектепте Мерсико уюму каржылоосу менен ысык тамак берилет. Ал эми калган мектептердин шашке чайы республикалык жана жергиликтүү казынадан камсыздалат. 2023-2024 окуу жылдарына шаардагы 7 мектеп ысык тамак менен камсыздалуусу күтүлүүдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.